ошол зарыл маселени дайым айтып келем, бирок ушул жерде дагы кайрадан дагы айткым келди, урматтуу бир туугандар. Анан бияка көбүнчө эле тыйын издеп келебиз, рызык издеп келебиз. Зекет маселесине маани бериш керек. Эгерде сен зекетиңи бербей турган болсоң, ичип аткан тамагың толук адал эмес. Зекет сенин малыңдагы бирөөнүн акысы. Бирөөнүкүн урдап алып жесең, кандай күнөөкөр болсоң, зекетиңи төлөбөй акчаңы жеп аткан болсоң, ошондой эле күнөөкөрсүң. Сен ойлойсуң өзүңчө, неге мен камбагалга беришим керек? Бул келесөөгө беришим керек. Мен иштеп таптым, мен акыл эс, мен кыйынмы мен таптым. Ал өзү иштесин дейсиң. Ал сен кыйын болгоч тапкан жериң жок. Билесиң, мектепте сенин канча классташың бар эле. Сенден кыйын окугандар бар эле, атасы кыйындар бар эле, бирок алар акыл эстүү болуп кыйын болгон жок. Сен Пифагордун теоремасын азырга чейин билбейсиң. Кайсынус эмне экендигин түшүңө кирбейт, школда окугансың. Сен Айтматов, Чыңгыз Айтматов менен Төрөкул Айтматовдун айырмасын билбейсиң азырга чейин. Бирок сен минген машина крутой. Сен жегениң жебенин аркаңда. А сен кыйын окуган, ушунун бардыгын билген классташың кембагал жашап атат. Демек, сен акыл эстүү болгон үчүн алган жериң жок. Сен шустрыймын деп ойлойсуң. Сенден кыйын шустрый. Шарик алмаштырганда колдору кыймылдагандар бар. Бирок бечара дагы деле шарик алмаштырып жүрөт. Бирок сен рызкың жакшыраак аныкына. Сен красавчик болгон үчүн дейсиң. Сенден дагы кыйын, фитнес клубка күнүгө барган, фигурасынагы размерге туура келген каталогко. Ошолор бар, сенден кыйын. Бирок сен жашап атасың. Демек, сен акыл эстүүлүгүң үчүн, эпчилдигиң үчүн, кыйын үчүн, атаң кыйын болгон эмес, атаң өмүр бою колхозчу болгон. Айлыкка жашаган. Бирок сен жашап атасың биякта. Демек, Кудай сени жаккан бир жериң бар. Кудайым сени жактырып, сага рызкыны берди, сенин колуң аркылуу башка рызкыны бергенге милдет кылды. Сен эмне кыласың? Сен акаларың, эжелериң бар үйдө. Агаларың, эжелериң бар. Бирок сен байыраксың. Турат Новосибирск үйлөрүң бар, контейнериң бар. Сен барганда ошо агаларың астында өзүң крутой сезиминдесиң, алар көзүң, ата-энең да сени көзүң карап турат да. Как будто сен ошолорго рызкы берүүчү Кудай, мени Кудай болуп алгансың өзүңчөчү. Аларды кагып силкесиң, башка кыласың, төргө отурасың, сен ага кылдый отурат. Атаң да кылдый отурат сени. Неге? Сен аларга тыйын бер, рызкы берүүчү болуп кетпесиңби өзүңчө? Андай эмес. Эгерде сен ошолорго ушуну милдет кыла берсең, Кудайым сенден алып башка бирөөгө берип коет. Сен зекетиңи бербесең, алып коет, толтур андай. Бай болуп, бомуш болуп калгандар море. Бай мактанса бир жуттук. Бир кризис, өлдүң, болду, бүттүң. Эр мактанса чык бир октук. Канча эрлер өлдү? Ырысбек өлдү, эр эле, батыр эле, Баяман өлдү, Санжар өлдү. Өлбөгөн ким калды өзү? Канча адамдар той кылды, майрам кылды. Бир ок менен өлдү. Жалганбы? Астында карап отуруп сийип койгондор той кылгандарын көрдүк, жалганбы? Демек, Кудайдан эч ким улук боло албайт экен. Ошого сен да кыйын болбо. Кыйын болуп, мынтип дөгүрсүнүп барып эме кылба, зекетиңи бер. Ал сенин мойнундагы милдетиң. Колуңа келгенин бер. Кыйын болбо. Бир кожунка куртка кийип алып, машинаңа деп тегеренип койгосуң эле, сен кыйын болуп калган жериң жок. Сенде да кыйындар бар. Төмөнгө түшпөр ака. Зекетиң өз убагында бергениң. Милдет кылбай бергениң. Анткени Кудайым сага берди, Кудайым алып койсо, эртең кайры сурап калышың оңой эле болушу мүмкүн. Ошого этият бол, урматтуу бир тууган. Зекет парыз. Кимде ким зекет берген парыз эмес десе, ыймандан чыгып кетет. Баймалап болуп көрүнбө. Бирөөнүн жериндесиң. Оңой эле. Мындан 15 жыл мурда келген мигранттын бардыгын кыйнап койгондорду түрмөгө салып, мынакей канча жылдан бери түрмөдө тургандар бар. Адам сатып калгандар болгон. Сен эмне пайпак сатасың сен? Адам сатып калгандар болгон. Адам сатып калгандарга кыйындан кыйын чыгат экен, мынакей соту болбой камакта канча жылдан бери отурат, чыга албайт. Эсиңден чыгарба. Шүгүр айт. Шүгүр айтсаң, Кудайым сага көбөйтүп берет. А шүгүрүң эмне? Зекетиң өз убагында бер. Намазың өз убагында оку. Бечарага жардам бер. Шакирт өстүр.